Саламатсыңарбы балдар? Жомоктор дүйнөсүнө куш келипсиңер. Анда мен силерге азыр 365 күн жомок деген китептин ичиндеги түлкү менен кене деген кыргыз эл жомогунан окуп берейин. Bir күндөрүндө илгери жаныбарлардын ичинен түлкү менен кене экөө шерик болуп жер айдамакчы болот. Жерге өгүскө чиргеп сокко менен жакшынакай кылып жердин баардыгын тилип тарам-тарам кылып буудай сээп баштап, экөө жакшынакай буудайын айдаган күндөрдө түлкү кенеге келип: "Ой, кене, башым ооруйт, ичим ооруйт, күн ысып кетти, кымыз ичип келбесем болбойт" деп түлкү өзүнүн митаамдыгын, амал көйлүгүн кыла баштайт. Ошентип жүргөн күндөрдүн бир күндөрүндө кене түлкүнүн баардык айткандарына макул болот дагы, өзү баштаган ишин таштабай, баягы эгинди толугу менен жакшынакай кылып өстүрүп, анан күз келгенде жакшынакай кылып эгинди жыйнайт. Жыйнап баштаган күндөрдө баягы түлкү кайрадан келет дагы кенеге эмне деп айтат? "Кене, буну ташып эмне убара болобуз? Бөлгөнгө чейин муну ушу жерге туруп турсун, экөөбүз жарышалы. Жарышкандан кийин кимибиз биринчи келсек, ушул буудайды толугу менен ташып алабыз. Куру калганы буудайдан дагы куру калсын" дейт. Түлкүнүн айткан сунушуна кене макул болот дагы, баягы жарышмакчы болушат. Экөө жаңадан жарыш баштаган кезде, баягы маарадан чуркайын деп жатканда кене түлкүнүн куйругуна чап этип эмне кылат? Жабышат. Жабышканда түлкү чуркап, баягы болжогон жерге акактап отуруп, күндүн ызыгында жетет. Жетип анан кене кайсы жерге келди болду экен деп артын жакшынакай кылып карап атса, кене көрүнбөйт. Анан чарчаган түлкү чаалыгып куйругун силксе, жанагы түлкүнүн куйругуна жабышкан кене буудайдын так төбөсүнө барып отуруп калат. Ошентип анан түлкү арттан кенени таппай коет да, астындагы буудайды караса, кене үстүндө турат дейт, колун көтөрүп. "Ой, түлкү, сени күтүп отуруп мен зеригип кеттим го" десе, түлкү таң калып: "Кене, сен качан келдиң?" деген экен. Ошондо кене: "Менин келгеним качан?" деп, анан кене өзү айдаган буудайга ээлик кылып калат. Өзүнүн митаамдыгы менен амал көйлүгүнө арданган түлкү ошол жерден кененин астында уялган бойдон качып жөнөйт. Бул жомоктон биз ала турган сабагыбыз, урматтуу балдар, эмне? Бизге берилген мээнет, биз кылган мээнеттердин баардыгы өзүбүздөн башка эч кимге кете албайт экендиги жөнүндө айтты. Жомок жактыбы силерге? Ооба. Жакшы бекен? Ооба. Түлкүдөй амал көй болуш керекпи же кенедей мээнеткечпи? Кенедей. Азаматсыңар. Эмне үчүн түлкү менин башым ооруп атат, ичим ооруп атат, күн ысып кетти, кымыз ичип келбесем болбойт деди? Анткени түлкү деген жалкоо, амал көй болгондо, ал деген ошол ысыкта иштегенден, жанагыл жердеги тарам-тарам жердеги буудайды сугаргандан, аны отогондон качып, анан даяр нерсеге баргысы келип, ошентип улам сайын ар нерседен сурана берген. Жыйынтыгында түлкү эмне болду? Талаада калды. Суроо жок болсо, менин жомогум силерге жакса, менин жомогума карата колуңардагы быйтыкчаңарды көтөрүп койгула балдар. Азаматсыңар. Менин жомогум силерге абдан жаккан экен, Азаматсыңар балдар. Кайрадан эмки жагы жакшынакай жомоктор менен силер менен жолугушканга чейин сак саламатта тургула.